Эми киндиги оролуп төрөлгөн балдар боюнча. Киндиги оролуп төрөлүп, озмозу көп болгон. Сиздин учуруңузда айтыңызчы, кандай болгон, эмне кылыш керек, бул эмнеден улам ушундай болот? Хорошо. Значит, киндиги оролуп калыптыр деп кээ бир мамочкалар аябай переживать этишет. Потому что азыр УЗИ деген чыккан. УЗИден уже сразу, ой, еще ребенок төрөлө элек, не родился, а уже, ой, оролуп калыптыр, и начинает переживать. Оролуп калган себеби, разные особенности есть. Кээ бир балдар сами такие подвижные, двигаться этип атып оронуп калышат. Кээ бириники өзү эле по природе там очень длинная пуповина тоже запутывается. В-третьих, когда бала эненин ичинде жатканда гипоксия болгондо, по разным причинам, же мамасы чалкасынан жатып алганда, вот это аорта прижимается баланын оордугу менен, и балага жакшы кровь жетпеген да, когда гипоксия тумшугуп баратканда ребенок тоже тымырчылайт, ошондо тоже оролуп калышы мүмкүн.